депутат болуп отуруп элге пайдасы тийбегендердин бардыгы унутулат. Бирок Садыр унутулбайт. Садыр экөөбүздүн достугубуз унутулбайт турганда. Азыркы учурда кыргыз саясатында ата талап калкка жасаган ак кызматы эмгеги менен таанылган саясатчы Камчыбек Ташиевди тааныбагандар аз эле болсо керек. Мен бул жолку видеодо учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлигин ал эми ушул тапта улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматын жетектеп турган Ташиев тууралуу анын биографиясы жана саясатчы боюнча кызыктуу маалыматтар менен бөлүшмөкчүмүн. Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ташиев быйылкы жылы 4-октябрда өткөн шайлоого Мекенчил партиясы менен катышкан болсо, мындан 10 жыл мурун 2010 жылы экинчи революциядан кийин Кыргызстандагы белдүү патриот саясатчылардын башын бириктирип, Ата журт партиясы менен шайлоого аттанган болчу. Ошондо Ата журт партиясы 5-чакырылыштагы 5 партиянын ичинен эң көп добуш жана мандатка ээ болушкан. Партия курамында Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Ахматбек Келдибеков, Ибрагим Жунусов, Улукбек Кочкоров, Мыктыбек Абдылдаев сыяктуу дасыккан кыраагы саясатчылар бар эле. Ташиев баштаган Ата журт партиясынын депутаттары Келдибеков Жогорку Кеңешке спикер болсо, Ибрагим Жунусов вице-премьер-министр кызматтарына дайындалышкан. 2012 жылы көпчүлүктүн көкөйүнө көк таштай тийген Күмтөр маселеси козголуп, андагы мыйзамсыздыктарга каршы Ата журт партиясынын депутаттары Ташиев, Жапаров жана Талант Мамытовдор ак үй алдында митингге чыгышат. А бирок ал кездеги Атамбаевдин бийлиги эл өкүлдөрүнүн сөзүн укпай, ал кездеги баш прокурор Аида Салянованын колу менен 3 депутатты камакка алат. Кумторду улутташтырабыз деген эл уулдарынын аракети ишке ашпай, эл жери үчүн бир канча мөөнөткө түрмөдө отуруп чыгууга туура келет. Өкүнүчтүүсү ошол учурда Ата журт партиясынан жогорку кызматка көтөрүлгөн Келдибеков менен Жунусов үн каткан эмес. Эми Камчыбек Ташиевке токтолсок, ал 1968 жылы 27 сентябрда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Барпа айылында туулган. 1987-89 жылдары советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1993 жылы эмгек жолун Мээримай өндүрүштүк коммерциялык фирмасын негиздеп жана жетектөө менен баштаган. 1995 жылдан 2000 жылга чейин Томас өндүрүштүк коммерциялык фирмасынын башкы директору болуп иштеген. 2002-2003 жылдары Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аппарат жетекчисинин жардамчысы болуп иштеген. 2003-2005 жылдары Ленин районунун мамлекеттик администрациясында рай администрациянын башчысынын орун басары, биринчи орун басары болуп иштеген. 2005-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. 2007 жылдын ноябрынан 2009 жылдын декабрына чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеген. 2010 жылдын декабрынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Ата журт фракциясынын лидери болгон. 2020 жылдын 16 октябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп дайындалды. Камчыбек Ташиев эл арасында эр жүрөктүгү, боорукерлиги менен да таанылган деп айтсак болот. Мисалы 2010 жылкы Ош жана Жалал Абад облустарындагы кагылышууларда өзүнүн баатырдыгын көрсөтүп, Сузак районундагы бет маңдай турган эки тарапты тынчтандырууга жетишкен. Садыр Жапаров жана Келдибековдор менен Ош шаарына да келип, абалды турукташтырууга өз салымдарын кошкону да эл арасында көп айтылат. Ошондой эле Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектеп турганда да мыкты министр болгондугун, Чоң Алай районунун Нура айылындагы катуу жер титирөө катталган учурда кайра калыбына келтирүү иштерин ыкчам жана тез аткаргандыгы да эл оозуна көп айтылып келет. Камчыбек Ташиев учурда Кыргызстандын УКМКсын жетектеп турган чагы. Ташиев 4 перзенттин атасы, генерал-майор. Эгерде маалымат сизге жаккан болсо, видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп, класс басканды унутпаңыз. Ал эми мындан кийин дагы кайсы саясатчы тууралуу маалыматтарды көргүңүз келсе, анда комментарийге калтырсаңыздар болот.